Урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Биз бүгүн Маринский пассаж метро Маринодогу Азия Сторду жардамга чакырган экен, келип калдык. Бул жакта оптун баадагы айфондорду, оптун баадагы жана башка Redmi, башка телефондорду ушул жерден алып кетсеңиздер болот. Буга чейин сиздерге аябай көп жолу жардам кылып тартып келгенбиз. Агаларыбыздын өздөрүнүн аккаунту бар, Instagram, YouTube бар. Мен комментарий коюп коем, ошол жактан деле кирип маалымат алып турсаңыздар болот. Каналына катталып коюңуздар. Маринонун 5-выхынан чыгып эле мынайынан киргенде түз эле барганда туугандар, Азия Store деп жазылып турат. Бизден алыспай туруңуздар, лайк басып, мурда кийин телефон алгандар болсо, өз оюңуздарды жазып коесуздар. Жүрүңүздөр анда. Мынакей бир туугандар, Азия Store. Негизи Перекрестиктин жанына келгенде мына өйдөгө коюп коюптур, вывескасын илишип, ушул жерден кирсеңиздер болот. Негизи эле экинчи кабатында өзүбүздүн мекендештердин кийим дүкөндөрү бар. Кийингенче негизи бул жакта ашканадан тамак жегенче телефон алып кетсеңиздер болот. Келген кездерде Хумойдун жана Атабек агаларыбыз ар дайымгыдай ушул жерде кызмат көрөбүз, күтүп алат. Саламу алейкум. Иштеп атасыздарбы? Сиздерби? Көптөн бери амандаша элекпиз. Келип тарта элекпиз. Чакырып анар кебедик дегендей. Чакырып тургула, арзан аткып тургула дагы. Буюрса, ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кайрадан көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Ошо көптөн бери чакырып алганыбыздын себеби канча болду? 8 ай болду. 8 ай болду. 1 жылдай болуп калды. Ошо Иса келип тартып, биздин магазинди элдер көрүп, уже биринен бири угуп, рекламага деле эме болбой калдык да. База чоңолду иншалла. Себеби бири-биринен угуп, бири-бирине айтып, жакшы экен, мындай экен, арзан экен деп эми мактасам ардайып кетпейли, бирок ушундай болуп жатат. Жакшы иштеп атабыз. Буюрса, Аллага шүгүр, ошо рахмат. Азыр эми жаңы аудитория болду, 1 жылда көп өзгөрүш болду. Бизде, сизде, мисалы жаңы адамдар келди, бизде жаңы телефондор келди дегендей кичине өзгөрүүлөр болду. Азыр ошону тааныштырып, айтып, дагы бир жолу терең мындай көргөзүп айтып өтөбүз буюрса. Хумойдун ака, кандайсыз? Сиз менен сүйлөшүп коелу акам. Иштеп атасызбы? Эмнеге мындай коюп коюйн? Авиабилеттерден айтып койгон элесиз бир. Авиакассалар хамишагидей бизлерге арзон, Москва бойлап, ишончли, бемоло мурожаат кылсаңыз болот. Насып болсо номерларыбызды жазып коябыз. WhatsApp номер, Telegram номерларыбызды жазып коябыз. Шуларга баглансаңыз болот иншалла. Ишеничтүү авиакассадан билет алыңыздар. 60 миңге, 70 миңге семени учуп мына уча албай калгандар аябай көп да. Мен чындыгында жүрөгүм ооруп. Иштеп тапкан акчаңыз өзүгө насип эткен болсун. Бүгүн Кудай кааласа арзан айфондорду, арзан телефондорду тартабыз, Бүт көргөзөбүз. Хаммасы арзон болуп кетти. Оптун накты болуп кетти. Оптун баада. Туугандар, билет боюнча дагы бир статистиканы айтып коеюн. Мен кече көрүп отуруп, реклама даярданып атып, канча адамга билет алып берип турубуз деп карадык да. Биз өзүбүздүн базабыз бар да. Базага биз 1500 канча эме киргизгенбиз. Ошого жетип калыппыз буюрса. То есть 1 жылда 1400 палянча экен. Эми мен так азыр эсимден чыгып атат. Бирок уже 1000ден көп адам бул эме билбейм 1 жылда кимге кандай, биз үчүн бул өтө Ар доим болот. Эми бирисинен бири угуп, бир алган адам кайра-кайра келе берет да. Мисалы жанагы баштадым эле да, туугандар. Алданбагыла, мына алданып маңга чалбай эле, билет ала турган, билет саткан адамга видео звоноктон чалып, скриншот кылып коюң деп эми айтып атты элдерге. Бирок бизде ала берсең Кудай кааласа. Бизде андай эме жок. Эч ким скриншот деле кылбайт, баары ишеничтүү эле, себеби биздин магазинибиз бул жерде келишет. Любой убакта мисалы онлайн алып коет. Кийин өзү убактысы болгондо кетерге жакын деле келсе биздин базабызда бар да, билетин чыгарып алып кете берет. Ушундай туугандар, андыктан номерлер жазылат. Авиакассанын өзүнчө номери бар достор. Азыр ушундай кылып отдельно кылып жазып коелу. Себеби дегенде аралашып кеткенде көп тез жооп бере албай калат экенбиз. Биз да сиздерге жазганда сразу жооп бере тургандай болобу. Андыктан авиакассанын номери өзүнчө. Кимге билет керек болсо ошол номерге жазасыздар. Телефон боюнча ал отдельно мурунку номерибиз. Ушундай. Анда биз баштадык. Башладык эке, телефонлордун нархларын бир кызыктырып көрсөтүп айтып берсеңиз иншалла. Толук арзан көргөзгүлөй. Бизде хаммасы арзон. Биринчи эле айфондордон баштасак, айфондор көп адамдар кызыктырып келет, билесиз.
iPhone'га өзүнүн рекламасы деле кереги жок. iPhone өзүн реклама кылып бүткөн телефон. О. Болгону эң мындай негизги айтып кете турган нерсе бул iPhone'дордун баягы ачылбаган, буулуп алып атканда баягы ишеничтүү, батарейкасы алмашып, мисалы эми бул чоң акча да, бул болсо деле мисалы 30 миңден башталса, Туура. адамдар аны башка жакка барып, алданып, жаңы деп, батарейкасы 100% деп, мондай алданып калган учурлар аябай көп кездешет да бизде. Ошондо менин зээним кейит, себеби биринчиден кымбат алган аз келгенсип, экинчиден жанакындай сапаты дагы анча эмес. Эми ошончо акча берип аткандан кийин жакшы ишеничтүү iPhone алыңыздар демекчибиз. Бизден канча ушу 1,5 жылдан бери телефон алып аткан болсо, iPhone боюнча бир дагы адам баягындай жабыт кылып, ушундай болуп калды, анан мынтип калды, мен саттым, башка алдым деген сөз болгон эмес. Кудай сактасын, болбой эле койсун демекчибиз. iPhone түрлөрүнө келсек, туугандар, азыр эми эң баягындай iPhone 11ден баштап алса болот. Адан ылдыйын уже карап отурбайсыздар, себеби уже обновление да албай калат бир жылдан кийин. Ошо iPhone 11ден баштап 16га чейин азыр бизде бүт в наличии бар. Туугандар, кааласаңыздар мына 11 Pro, 14 Pro'лор азыр, 13 Pro Max'тар бар, 14 Pro Max'тар бар. Айтып кете аласызбы? Баларын айтып кетебиз. 14 Pro'нун эми состояниясына жараша да. Бул 13 Pro Max. Мындай алайын. Бизде бүт коробкалар менен Басы көргөзүп койдум. 58 миңден башталат, 128 гигабайт. Аккумуляторлары 87ден жогору. 13 Pro Max. Чоңунан. Бул 14 Pro. 256 гигабайт, 65 миң, басы жазылып турат. Буларга азыр эми коебуз бааларды. Бул жаңы келди. Мына коробкалар менен полностью. Жана мол телефон туугандар. Бул уже 73 миң. кайсы? Бул 14 Pro, бул деле ошо эки окшош эле негизи. Просто баягы состояниясына жараша да. Ичиндеги эмелери, запчасттары бүт өзүнүкү, экрандардын царапиналары жок. Мындай как новый почти. АКБсы 90 ошондой. iPhone'дор боюнча ушундай туугандар. Чалып билип, балары күндө өзгөрүп турат. Чаластар, билесиздер, заказ кылып койсоңуздар, сиздердин телефонуңуздар даяр кылып алып келип коебуз. Келип, стекло чехолдору ар дайым бекер болот. Аккаунт ачып берүүлөр дагы бекер болот. Туугандар, эски телефонуңуздан жаңы телефонго өткөрө турган болсоңуздар, аны да баарын кылып беребиз. Эми мындайча айтканда, полный услуга. Şu telefonda alasiz, dayar kılıp koluңuzга алып кетесиз. Доставка бар жокпу сизде? Доставкабыз бар. Эгер iPhone доставка кыла турган болсок, биз өзүбүз жеткирип беребиз. Такси, башка курьерлерге бере албайбыз. Өзүңүздөр эми түшүнөсүздөр, кымбат нерсе чоң шаарда эми сиздерге жетпей калып, анан атыбызды жаман кылгыбыз келбейт. Андыктан өзүбүз жеткирип беребиз. Ал платный бирок. Жашаган жериңизге ылайык баасы ошодон Сүйлөшүлөт. Сүйлөшүлөт. Анан бул телефондор бардыгы жаңы, гарантия берилеби кандай ошо? iPhone'дордун буулары дагы бар, анан жаңылары дагы бар. Гарантиялары ар дайым беребиз. Android телефондорубуз бүт баары жаңы. То есть буу Android телефон сатпайбыз. Болгон бүт жаңы, 1 жыл гарантиялары менен. Android'торго 1 жыл гарантия кетет. Чегинде гарантиянын талонунда бүт баары жазылат. Ошондой. Андай телефондор акырындан бат-баттан көргөзүп коюн. Туугандар, мына оюнга, көбүнчө муну жаштар, же болбосо агаларыбыз, эжелерибиз, балдарлар Кыргызстанга алып салып атат. Монда игровой телефондорубуз бар. Poco деген телефондор көтөрөбү PUBG? Ошо PUBG-га да, P дегени Poco дегени PUBG дегени билдирет деп коеюн. Мына X6 Pro 12 оперативка, 512 өзүнүн памяттери менен балары 30 миңден башталат. Азыр тагы эсимде жок экен. Караңыздар, M6 Pro 12ге 512 21600 дейт достор. Poco'nun S65, эми булар баягы баасынан жараша ичиндеги начинкасы дагы эме болот. Андыктан 10 миңден баштап ошо 35 миңге чейин Poco'лор бар. Булар оюн үчүн, эми не только оюн үчүн, негизи эле оперативный памятти көп иштеткен приложенияларга ушул телефондорду колдонсоңуздар болот. Жана ошондой эле күнүмдүк колдонгон мондой Redmi маркасынын телефондору бар достор. Redmi'nin эң арзаны ушу 5800дөн башталат. Мына A3 деп телефондун түрү көп. A3 дегендер бар, 14S дегендер бар. Булар жаңы чыкты азыр. A3 дегениңиз канча бул? Булар 5800. 5800. 64 гигабайт. YouTube'га кирет. YouTube'га кирет, WhatsApp'га кирет, Instagram'ды көтөрөт. Группада отурса болот. Албетте. Ошондой керек. Бюджетный жана сапаты менен баасы төп келишкен телефондорубуз 5800дөн башталат. Вот. 14 бар, 12 миңден, 12 900дөн, 11 200дөн, 8ге 256сы бар, 4кө 128и бар. То есть памятине жараша булардын баасы
эми басылыша памятине жараша эле ичинде Redmi'ler бүт стекло, чехол жана зарядный устройстволор менен келет. Уже ичинде бул дополнительно мисалы 14 сыйга алсаңыз мына 11.200 акча бересиз, башка дополнительный расход жок. То есть чехол алат элем, анан стекло алат элем, зарядкасы барбы жокпу деген суроо болбош керек да. Аласыз болду, ичинде бүт нерсеси бар. Светтери да бар экен да. Түстөрү, Эжекелери мынакей караңыздарчы. Эжелер 4-3 камерасы бар экен, ама түү камера эмес окшойт. Камерасы көп. Вспышка. Азыр эми жаңы дизайн мындай бир алып көргөзүп койсом кандай болот? Эжелерге 4 камерасы бар. Аз тоголок болуп ушундай мода 24-жылдын аягы ушундай болуп атат. Өтөдөгүлөрчү. Redmi 13'төр, Note 13 дегендери бар, Note 13 Pro дегендери бар, Pro Plus дегендери бар. Эми бул моделине жараша баасы өсүп кете берет. Баасы өскөн сайын ичиндеги начинкасы аябай күчтүү болуп кете берет туугандар. Ушундай камералар аябай жакшы тартат. 200 мегапиксель, 108 мегапиксель Redmi'ler ушундай. Телефондордун түрү көп. Бир эле марка, мисалы Redmi'нин дагы аябай түрү көп, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мындай чоң выборда баягы мен эмнени алсам экен деп кыжалат болбой келип элесиздер. Биз сиздин телефон колдонушуңуздун баягы потребность деп коет го орусча айтмакчы. Потребностьуңуздарды билип, ошого ылайыктуу эң кымбат телефон алып, эң кымбат, эң жакшы телефон алыш шарт эмес да. Мисалы, эң кымбат телефон алып, аны жакшы ошончолук колдонбосоңуз, ал сизге бекер да, жөн эле акча кетирген болосуз. Андыктан сизге кандай телефон керек болсо, биз өзүбүз тандашып, айтып, түшүндүрүп, бүт баарын даяр кылып беребиз туугандар. Дальше. Samsung'тарды айта кетели. 15'lerди айтыңыз, ушулар өтө пышык телефондор келет да. Мына Samsung'тар эми билесиздер, 15'ти айтыңыз. бул эми классика. Бул аты дагы бар, бренд уже бүт баары билет, баары ишенет. Samsung A15 азыр эң топовый модель. 13.490 рубльден башталат. Бул 128 гигабайты. 6-га 128 бар, 8-ге 256 бар. Ошо баларын өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Жаңы модельдер келди. A06 деген тоже бюджетный варианттагы телефондор. Samsung'тар негизи 9.990 рубльден башталат баасычы. Анан оперативный памяти процессоруна жараша баалар өсүп кете берет достор. Муну көбүнчө биздин таксист туугандар, чоң муундагы адамдар көбүнчө алат. Вот ошолорго айтып кетчү нерсе. Samsung A35 таксиге кандай телефон керек деп эле көп сурашат да бизден. Катыбай турган телефон керек. Катыбай турган, эми катыбай турган десе туугандар ойлобоңуздар, баягы бирден эле мынтенде эле Samsung алып, центрге барып иштеп, сонун болуп кетет депчи. Булар деле катый достор, эми ачыгын айтыш керек. Бирок башка телефондорго салыштырмалуу GPS-иңиз, навигатор баягы өзүнөн өзү жок болуп, мисалы центрде жүрсөңүз тикси шекеге кетип калбайт да. Азыр iPhone ошондой болуп атат азырчы. iPhone ошондой болуп атат. iPhone'дор жакшы телефондор, бирок навигаторго ал болбойт, таксиге болбойт, себеби батарейкасы ысып кетет, өчүп калышы мүмкүн. iPhone'ду мындай жөн көтөрсөңүз болот. Ишке ушу только Samsung A35, 55, ким кааласа A20, дебедимби, S деген маркалар бар. Кымбат телефондорчу, S24, S23, ошолорда под заказ алып келип беребиз. Вот. Samsung'тар эми ушул. Дальше. Азыр жакшы эми болуп бараткандары, туугандар, бренд болуп, баасы дагы, телефондун сапаты дагы. Бул Infinix, Tecno деген фирмалар азыр жаңы чыкты эмес, булар уже эски, булар уже канча жыл болду. Чоң-чоң магазиндерге барсаңыздар, таксиге ушул сонун болот деп сатып береткен да биздикилерге. Алда эле орустар. 10 миңдиктер, мисалы 9 миңден, 8 миңден, 20 миң, булардын деле 30 миңге чейин телефондору, мисалы. Бирок булар таксиге болбойт. Жөн көтөрсөңүз, укмуш сонун телефондор. Обычный iPhone окшош экен да, булар. iPhone окшош дизайндары. Туугандар, булар баасы арзан, бирок памяттери көп. Мынаны карасаңыз, 12ге 256, 16500. Бул аябай арзан туугандар. Негизи эле бизде телефондордун баалары арзан. Ушу Москва боюнча почти оптовый цена да. Бизден алып жүргөн туугандар билет. Бизди көрүп укпагандарга да бир жолу айтып кетебиз. Москва боюнча эң арзан телефондор туугандар мына bizde. Бул мына курулай сөз эмес, бул факт. Мисалы, ошон үчүн бизге келип, мисалы, будан түшүрүп бере албайсыңбы, 500 сом түшпөйсүңбү, 2000 түшпөйсүңбү деген бизден сүйүктүү туугандарга айтат элек. Биз түшүп бере албайбыз да. Анын себеби бар да, себеби биз уже
арзан сатабыз. Адан түшсөк биз уже багына эми барыбыз акча иштешке келгенбиз, эми буну эч кимде жашырбайбыз. А бирок уже бул биздин пайдага эме болуп калат да. Түшүнүр алдым деп ойлоймун. Андыктан туугандар эң арзан магазин деп биз өзүбүз да айтабыз. Комментарийге эми бизди биринчи жолу көрбөгөн адамдар да жазып кетиңиздер. Кандай телефон алдыңыздар, кандай иштеп атат, бизди башкаларга совет бересиздерби, бербейсиздерби? Биз ар дайым комментарийди окуп, эгер кемчилик болсо, кемчиликти оңдоп, мактасаңыздар, мадайып кетпейбиз. Андыктан ушу колдоп, кубаттап, ушу бизге келип, телефондорду алып кеткениңиздер үчүн терең ыраазычылык айтып кетебиз. Көп темеден келет да, алыс жактанчы 100 километр, 200 километр алыстан келишет. Андыктан рахмат, ушул кызматтабыз, буюрса келе бериңиздер, күтөбүз. Шеф, мына жанагыларды айтып койбодуңуз да, видео регистраторду издегендер дагы көп десеңиз. Ооба. Ушу чөнтөк бабы кайсын сунуштайсыз? Туугандар, мына бизде видео регистраторлор түрү көп. Алып көргөзүң эле ошо бизде. Азыр алып туруп көргөзөбүз. Кандай? Караңыздар, эми бул видео регистраторду көбүнчө такси кызматына иштегендерге керек да. Машина мингендерге иштейт да. Заманды көрүп атасыздар. Видео регистратор баргачы анча-мынчасы эч нерсе дебейт ат. Бул ичи, бул сырты, мисалы жандырып беремин. Бул ички салонду тартат. Мисалы мондо илинет да, камерач. Сыртында тартып кете берет, а бул ичине тартып кете берет. Экраны флешка түшөт. Сүйлөгөндөрү полный жазат. Баасы да кымбат эмес туугандар. 2000 рубльдан башталат булар. 2000 сом үчүн эми бул сиздин безопасностьуңуз да. 2000 сом бир обедтин акчасы да, мындайча айтканда 2 адам келип тамак жесе 2000 сом болот. Ушуну алып машинаңызга коюп коесуз. Баледен эми өзү Кудайым өзү сактасын, бирок аябай керектүү нерсе. Машинада жүрөбүз, жолдо. Кааласаңыздар мондой Wi-Fi менен бар. Wi-Fi уланат жакында. Ооба. Wi-Fi менен деген эми бул телефонго Wi-Fi аркылуу уланат. Тартылган материалды бүт телефондон көрөбүз. Ошо жакшы. Сонунда булардын баасы 3000. Баягы флешканы чыгарып телефонго салып отурбайсыз. Өзүнөн тартып, өзүнөн көрүп, мында бир көргөзүп коеюн. Бул да аябай жакшы. Удобный да. Мондой модуль болот. Мунун ичинде дагы өзүнүн эмеси бар. Ички салонду тарта турган камерасы бар, аны улаш керек, биз полный улап беребиз. Келесиңер биз даярдап беребиз, болгону алып барып машинаңызга жармаштырып коебуз, өзүнүн жармаштыргычы бар, болду. Иштей берет. Ошол эле иштей берет. Телефонго да жада калса приложенияңызды көчүрүп, авторизация кылып, эми бир жолу көргөзүп коебуз. Калганын өзүңүздөр түшүнүп, эми мунун кыйынчылыгы деле жок өзү негизичи. Ушундай. Жана ошондой эле планшеттерди көргөзүп кетейин. Ооба. Детский планшет, туугандар, мына көбүздөр Москвада уже бала чака бар, билесиздер. Үйдө отуруп беришип, телефондорду талашат го. Ошого мондой планшеттерди алып берип койсоңуздар болот. Көздү оорутпайбы же кандай? Өтө чоң эмес. Жок, эми көздү оорутпайт деп айтпаймын, эми обычный эле планшет. Болгону баасы арзан, сындырып койсо дагы жалко эмес. Анын комплектациясы аябай жакшы. 128 гигабайт өзүнүн памяти. То есть жаш балага бул мындай жетет да. 6 гигабайт оперативной памяти, анча-мынча оюн-поюнда ойноп койсо болот. Беспроводной наушниги бар. Мышкасы бар. Буну даже жаш бала эмес, чоң эле садиктен баягы мектепке уже даярдык көргөн балдарга дагы алып берсе болот да. YouTube бар, бүт нерсеси бар. YouTube сим-карта түшөт, флеш-карта түшөт, YouTube бар, WhatsApp бар, мондой чехол, стеклолору бар. Мисалы өзүнүн ичинде мондой чехолу менен келет. Сонун чехол, подставкалары менен. Анан мондой клавиатурасы да бар экен. Эми чоңураак адамдарга да. Кино көрсөңүздөр болот, өзүңүздөр не только жаш бала, эми баягы үйгө бир планшет алып койсоңуздар, жумуштан келип, Москваларды, бизди ушул чоң планшеттен, чоң экрандан көрүп, жакшы телефондорду алып кетсеңиздер болот. Мондой стеклолор дагы келет. Ушундай достор. Хумайдын акама сөз береликчи. Хумайдын акам сүйлөйм. Ошентип чарчап калдым. Хумайдын ака. Могу өтөдөгү плиталардан тааныштырган эле, көп нерсе коштуңар го. Чата акам чарчап калды. Массажерларды айттым акам. Жок, айтпады, ошолорду айттым. Массажерди айтып коелик. Эң бизди жакшы көргөн, жакшы сотедген массажерларыбыз мана шу. Буну биласыз. Сизден алып кеткен массаж иштеп жүрөм мен. Али иштетипсизби? Вообще зөрдү ака. Өлбөс нетпес экен да бу вообще. О сизди бир массаж кылай десем, видео токтояпсыз азыр.
Zo'r. Kimgadir shunaqa massajyorlar kerak bo'lsa, mana olsangiz bo'ladi. Narxlari ham arzon, skidka qilib beramiz. Sizdan kelgan klientlarga, sizdan kelgan podpischcha nimalaringizga, odamlaringizga biz skidka qilib beramiz. Qancha bu o'zi? O'zi qancha tiyini? Tak, o'zi 2,5 ming, 2 ming sotyapmiz. Sizdan kelsa yana narxlarni tushirib beramiz inshaalloh, xudo xolasa. Plitalarni aytmaysiz. Plitalar, ha, kimgadir ha, plitalar kelgan. Kimgadir kerak bo'lsa mana unday biz nimalarni ko'paytirib qo'yganmiz. Plitalar olib kelganmiz, utuklar olib kelganmiz. Kimgadir kerakli. Endi Moskvaga ishlatadigan opalarimiz, ejalarimizga olib kelib qo'yganmiz endi. Boshqa joydan qimmatiga olmasin, bizdan arzoniga olib ketsa bo'ladi. Skidkasi bilan qilib beramiz. Kimgadir shunaqa plitalar kerak bo'lsa, bizda ham bor. Bu elektrichskiy-da. Elektrichskiy bu zapchatini o'zi ochaversa bo'ladi. Qancha bu chef? Tak, bu 3 ming. 3 ming. 3 ming, bu skidkasi bor. Ha, Bunun skidkasi bor. Yaxshi skidkada narxda qilib beramiz inshaalloh. Bo'ldi. Bu multimarkat chekidagi qancha? O jo'lla janoqni tartiblaydi. Bular 5,5 ming. Bularni ham sizdan kelgan odamlarga skidka qilib beramiz. Bo'ldi. Bo'ldi chef. Soatlarni aytmaymi siz? Soatlarimiz endi bor. Ko'rib turibsiz, kolleksiyalar ko'p. Soatlarimiz bor. Podarkaga. Endi ejalarimiz baykalarga podarka qiladigan soatlar. Vashi zo'r. Bu tiyinlari qanchadan ekan? Tak, 2,5 mingdan 3,5 minggacha. Bular 1,5 mingdan bular. 1,5 mingdan, 2 mingdan. Boshqachalari ham bor. İzleyen narsa tavat kelsin. O chekidagi ne onu? Bu detskiy fotoapparat aka. Ha, rasmga tushirasizmi, chiqarib beradi. Chiqarib beradi. Ha, chiqarib ham beradi. Chorni belgi qilib chiqarib beradi. Aha. Tog'onlar, akalar, opalar, bizda shunday. Inshaalloh kelasizlar. Narxlar yanada arzon qilib beramiz, cho'tki narxlarda qilib beramiz. Qirg'iz tog'onlarimiz, o'zbek tog'onlarimizga bu videolarni bo'lishib qo'yingizlar. Bizni bilmagan odamlarga bildiringizlar. Sizlar uchun xizmatdamiz. İşinizlarga egalik. Rahmat aka. İşte vaqtimizni aytmadik chef. Ish vaqtimiz soat 9:30 dan 10gacha. 9:30 dan 10gacha ish vaqtimiz. 9:30 dan 10gacha. Kelaverasizlar aka. Inshaalloh. Ko'p narsalar bor ekan. Shunda ko'p narsalar bor ekan. Burada kelganda bunday yerda telefondori, stol yo'q ele. Ko'p narsalar o'zgarishlar bo'ldi aka. O'zgaruv ko'p. O'zgarishlar bo'ldi aka. Bo'p turadi aka, tinch bo'g'lam, mayli. Sog' bo'ling. Yaxshilikka ko'rishaylik. Shunday video qilib, mekendeshlar, ha? Inshaalloh. Keyingi videolar boshqacharoq tortamiz endi. Inshaalloh, nasib. Ananдағы мекендештер кимдир бирөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.